Коомузда бекерден кырсык кашкабактын ортосуна да бекер айтылбайт эмеспи. Биздин фондко кырсыктын айынан 2 уту баспай алган Нурила Жапарова жардам сурап кайрылган. Нурила айым мындан 1 жыл мурун авто кырсыгына учурап, 1 жылдан бери минтип төшөктө күн кечирип келет. Бизге Нурила айымдын ооруканадан чыгарган жыйынтыгын Индиядагы фонд кызматташкан ооруканаларга жибергенде, ооруп жаткан бейтаптын келүүсүн сунушташкан. Ал эми чет жердеги доктурлардын айтымында мындай жагдайды сакайтса болот дешүүдө. Бирок чет жерге барууга Нурила айымдын мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан минтип кайрымдуу элге кайрылууга аргасыз болууда. 2021 жылы 26 октябрда кечки саат 4-5-терде үйгө келатып 4-чү квартирадан бери келатып мына шалта айылына жетпей Теудан өткөндө ошол күнкү ошол саат эсимден кетип калыптыр. Ошондой машинаны обгон кылып встречный чыгып калып, встречныйдан качам деп обочина тартып кетип талды барып сүзүпмүн. Жанында балам бар эле, балам жакшы терезе сынып кетип аман калыптыр, терезеден ырып кетип. Өзүм болсо ушинтип баягы урол кысып койгонбу, эремен такпай мына ушудан пайдаланып айтайын дегеним, мына айдап жүргөн, жол жүргөн шоферлорго баарын айтарым. Биринчи главный жолдо жүргөндө эремен тагыныңыздар. Эремен эң неме милициядан корккон эмес, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга пайда экен. Эремен такпайгындын пайдасы болуп, мына омурткам урол кысканда омурткам жүлүнүм неметип кеттир 9-10 позвоночтерим. Анан больницага жеткизишип, Жумабеков 20 күндөй комада жатыпмын, өзүмө келбей. Анан кийин ноябрдын 16-сында операция кылышты, Жумабеков өзү баш болуп. Ошондон кийин баспай калдым. Антип 1 жылдан бери төшөктө жатам. 6 айдай болуп калды отуруп калдым, бирок көп отура албайм. Ушу ооруйт көп отурсам. Кайра жата калам. Ошондо да өзүм жата албайм. Дайым бир адамдын көзөмөлүндө отурам, бир адамдын көзөмөлүндө жатам. Эми ошо 6 айда басып кетесиң деп айтышкан экен эле. Балам же мени көңүлүм көтөрүп ошентип койду билбейм. Одон бери бир жолу барып көрүндүм Жумабековго. Кабыргам оорутканда, кабыргамга шаар үйлөдө эле жөнөтүп бирди. Анан башка ошо менен эле отурам, жатам. Даспырлы мына кабыргам, ошо кабыргалардын бүт сынып, жүрөгүмдү кысып, өпкөм кысып койгон экен эле. Мына жайы менен күн ысык болуп, дем ала албай, вентилятордун немеси менен отурдум. Вентилятор бир пайдасы болсо, бир жагы зыян болуп, араң жайды өткөздүм. Мына азыр деле мына отто улуураак жакса, ысыкта чыдабай кетем, аба жетишпей жүрөгүм сыгылып, жүрөгүм да ооруйт. Кабыргам сынганга неме даспыр ошо мына жеринде бир беле турабы билбейм, ушерим ооруйт. Жумабековго көрүнөйүн деп барсам, жок экен, кайра ороп келдим. Ошентип отурам. Фондду биринчи тапкан себебим, мен мурун эле Азамат Байматов менен 3 жылдан бери неме интернеттен көрүп, кайрымдуулук фондду көрүп, мен өзүм намаз окуганга ошо мындай элдерге көп жардам бергим келип, колуман келишинче өзүм ушундай неме болуп, дайым колуман келишинче базарда тургандарга баягы неме жардам сурап тургандарга, кайрымдуулук фонд концерттерге катышып, дайым катышат элем, концерттерге барат элем, жардам сурагандарга колуман келишинче кичине акчалай которот элем. Баягы акчалай акыркы тыйыным болсо да таштап келет элем. Ушинтип жүрөгүм ооруп, Азамат Байматовдун дайым передачаларын көрөт элем. Азамат Байматовго аябай рахмат чоң, көп адамдарга жардам берип жүрөт. Ошодон анан кийин эми мынантип өзүм зарыгып, анан эмне ошо Азамат Байматовду издеп жардам сурап чалсам, номерин таап. Анан Азамат Байматов колу бошобой Казакстанда жүрүм дегенден анан ошо неме Айсалканды таап, Айсалкандын номерин немеде Фейсбуктагы мына көлдө 8 жылдан бери жаткан бир бала бар экен, авариядан болгон 38 жаштагы. Ошол баланын номери аркылуу таап алдым. Ошол балага кайрылып сурасам, бу немелерди каяктан таап атасың, каяктан кимге кайрылсам болот, мен да ушинтип жатам десем, ошол бала берди. Ошол аркылуу таптым номерлериңиздерди. Томографияны полный немелерimi жөнөттүм эле. Ошо жөнөттү эле ошо Айсалкын эже.
Ояктан жооп келиптир. Өзү келсин, обследованиядан өткөзөлү полный. Оякта аппараттарга өзүбүз салып көрөлү, анан айтабыз дептир. Ошого эми операцияга серемна ошончо алыска барганга жараша операцияга таяр болуп барышым керек экен. Кокус операция кылабыз десе, ошолорго көбүрөөк сум акча керек экен. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, силерге ушинтип кыйналганман. Ушинтип каражатыбыз жетишпей, ушинтип крупный суммада акча керек болуп, ушинтип кайрылып атабыз. Алыңыздар жетсе 50 сом болобу, 20 сом болобу, кичине кош көңүл кылбай ким көрсө мени жардам берип коюңуздар. Силерге Алла ыраазы болсун. Нурила айым буга чейин биздин фонддон чыккан муктаж жарандарга өз колдоосун көрсөтүп келип, өзү мынтип жардам сурап калам дегенди 3 уктасы түшүнүгү кирбегенин айтууда. Бирок кырсык деген кырсык эмеспи. Урматтуу кыргыз эли, мынтип ооруп алда турган энеге кантип колдоо көрсөтпөй коебуз. Келиңиздер, колубуздан келген жардамыбызды берип, муктаж болуп турган энени сакайтып алалы.